Кичинекей кыштакта бир абышка кемпир жашачу. Абышка дайым токойдон отун алып, сатып, акча тапчу. Андан башка кылар иши жок эле. Кемпир болсо абышкасы таап келген бир тике акчаны алып барып, базарга барчу да күнүгө жей турган бир нан, бир кашык май, кант, чай ала турган. Ошону менен алар күн көрүшчү. Абышканын күндө алган отуну ошого жетчү. Көп кылып отун алганга кудурети да жетчү эмес. Токойдо майда отун деле калбай бараткан. Чоң карагай арчаларды кыюуга кайдан күчү жетмек? Өзү да картайып баратса. Ошентип жүргөн кыштын бир күнүндө анын отун аларга алы келбей калды. Эми күнүм бүткөнү го. Айласы куруган абышка балтасын алып жибин курчанып отунга жөнөй турган болду. Балтам окоп калыптыр, байбиче. Чоң отунга өтө турган эмес, деди бөкчөгөн калыбында. Кемпири эптеп-септеп курчутмуш болуп, балтаны белине курчап берип, отунга узатты абышкасын. Абышка токойго келип, майда отун таппады да бир арчага келди. Ушуну кыйсам, жазга чейин отун болор, деп ойлоду да балтасын бар күчү менен өйдө көтөрүп шилей турган болду. Ошондо баягы арчага адамча тил бүтүп: "О, ак ниет абышка, сен мени кыйба", деп мээримдүү сүйлөдү. Абышка арчага таң кала карап жерге отурду. Алсыз да дем алып, чекесинен терин сүрттү. "Сени кыйбасам, күндүн суугунда кемпирим экөөбүз кантебиз? Үйгө жээрге бир сындырым наныбыз калбады. Отун сатып жан баккан бир бечарамын да", деп ичинде сүйлөп жатты. "Мен сенин абалыңды түшүнөм. Андан көрөкчө, менин бутагымды карачы. Бутагымда кичинекей баштык илинип турат. Колуңа алсаң кичине алтын тыйындар бар. Алгында ыраазы бол, ак ниет абышка". Абышка элеңдеп өйдө турду. Ырасы эле өзүнө карап, ийилип турган бутакта кичинекей баштык илинип туруптур. Алып ичин караса, алтын тыйындар. Абышка арчага 3 ийилип таазим этти да алтын тыйындарды алып үйүнө келди. Болгон окуяны кемпирине айтты эле, кемпири сүйүнүп, базарга барып оокат алып келди. Экөө бир канча күнгө жыргап жатты. Чын эле, баягы арча берген алтын акча жазга чейин эмес, үнөмдөп жашаса бир канча жыл бою түгөнө турган эмес. Кыштын аяздуу шамалы шыкалаган үйүнүн тешиктерин бүтөштү, жылуу кийимдерди сатып алышты, жазга жетерлик оокатты да кенен камдап алышты. Эми буларга мындан башка эч нерсенин кереги жок. Ошентсе да жылуу үйдө бардар оокатка туйтуна түшкөн абышка бир күнү кемпирине мындай деди: "Кемпирим, сен бүгүн балтаны мурдагыдан да мыктылап курчут. Мен баягы арчага барайын да мындан да көп алтын акчаларын алып келейин. Тиги тентимиш байдан кембизби? Биз деле бай болуп, малай жумшап, керилип жаталы да, кандай дейсиң?" Бүгүн абышка баягыдан бечара немеге окшош эмес болчу. Көрсө ушинтип адам пейили бат эле өзгөрөт тура. Чалынын бул сөзүнө кемпири сүйүнүп, балтасын мыктылап курчту да белине байлап берип отунга узатты. Бүгүн ал эптеп алып келер бир жагым отун эмес, бир кап алтын акчаны келишин күтүп кала берди. Абышка токойду аралап баягы арчага келди да бүгүн андан көп алтын алууну ниет кылып, колтугун кере көтөрүп, балтаны арчага чаба турган болду. Ошондо арча баягыдай болуп адамча сүйлөдү:
Абышка, мени кыйбагын, деди ал. Кыйбаганда кантем? Үйдө отунум жок. Бир сындырым нан калбады. Кемпирим экөөбүз эптеп өлбөстүн күнүн көрүп жатабыз да, деди чал өлмөксөн үн чыгарып бечеранын абалына келип. Жалган, деди Арча ачуусу келип. Баягыда бечера кейпиңде келгениңде аяган элем. Азыр сен ак ниетиң менен эмес, ач көз нааданга айланып, пейлиң бузулуп келдиң. Эми сага эч нерсе бере албаймын. Абышка чаппагын, деген Арчанын сөзүнө көнбөй, курч балтасын өйдө көтөрдү. Ошондо Арчанын баягы баштыгы илинген бутагы чалдын мойнуна ороло түштү. Бутак чалдын мойнуна бекем оролуп муунта баштады. Бутак оронгондон ороло берди. Абышка турган ордунда өлүп баратты. Муунгандан мууна берди. Көздөрү чанагынан чыгып кетти. Анан ал ташка айланды. Арчанын бутагы ташты чырмап кала берди. Арчанын бутагы оролгон ошо таш бүгүн да турат дейт. Адам пейлинен табат деген ушу белем.